Саламатсызбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Нурлан Жаналинович. Биз кечеги жумада Эл үмүт ата журт депутаттык тобу жана ошондой эле урматтуу төрагасы менен биргеликте Кара Суу районунда көчмө жыйын өткөзүп келдик. Ал жерде бүгүнкү күндө боло аткан жана боло турган социалдык объектилер менен таанышып, андан кийин эл менен жолугушуу болду. Элде бир катар көйгөйлүү маселелер айтылды. Бүгүнкү күндөгү эми Кара Суу районунда баарыңыздарга белгилүү болгондой көпчүлүк ушул дыйканчылык менен, малчылык менен эмгектенишет. Бүгүнкү күндө агын суу маселеси жылдагыга салыштырмалуу бир топ жакшы. Бирок эң көйгөйлүү маселелердин бири болгон бул таза суу маселеси. Таза суу маселеси жалпы эле Кара Суу районунда чоң көйгөй. Ошондуктан мына жакында Евразиялык туруктуу жана өнүктүрүү фонду тарабынан Ош облусунун Кара Суу жана өзгөн райондоруна бир каржылоо жаңы долбоор берилгени даярдалып атат. Ошол долбоорго бир топ сунуштарым бар эле. Ошол сунуштарды дагы эске алып коет деген ойдомун. Биз дагы бул жактан протоколдук тапшырма берип койсок, урматтуу Болот Адылбекович, аларды эми бир катар атап кете турган болсок, эң негизги, эң көйгөйлүү маселелер биринчи кезекте эле ошол мурдагы Нариман, азыркы Манас айыл аймагындагы Каратай, Вылкысым айылдары жана ошондой эле Бешмойнок, Лаңгар, Осмон, Алимтебе айылдары, Кызыл Мeenет айылдарында таза суу көйгөй өтө көйгөй. Жана ошондой эле Жоош айыл аймагынан Агартуу айылы, Кумарык, Питомник, Кызыл Кошчу, Мамажан, Кызыл Сарай жана Акжар, Коммунизм айылдарын киргизүүнү сунуштайм. Жана ошондой эле Кара Суу шаарынан Эркин айылы, Ала Тоо айыл аймагынан Жылгелди айылы жана ошондой эле Бекжар, Алгабас айылы. Эмне себептен бул айылдар аталып атат? Себеби булар бардысы бир веткада кеткен. Ошондуктан бир долбоор боло турган болсо, мен ойлоймун, бир топ жеңилирээк дагы болот. Себеби буга чейин бир айыл өкмөттөн бир гана айыл кирип, калган айылдар кирбей калып туруп, мисалы бир айылга деле, 10 айылга деле бирдей расход болуп келген. Ошондуктан буну толук кандуу, комплекстүү карап чыгып, ушул башындагы бассейндеринен баштап, ар бир айылга кирген айылдын ичиндеги суу түтүктөрүнөн бери жаңылап, толук кандуу реконструкция кылсак, буйруса ушул 50 жыл, 100 жылга чейин кайра бул темага кайтып келбей тургандай кылып, бир комплекстүү карасак деген жакшы ойлор бар. Ошондуктан ушул алдыда келе турган долбоорго азыртадан долбоорлоо иштерин дагы кошо алып кетсек, себеби долбоорлоого дагы ар кандай тендерлер жарыяланып, бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келет. Ушуларды жалпы бир комплекстүү карай турган болсок, бир топ маселелер чечилет. Чоң рахмат. Эске алынсын.